Жоошбай Каримов эң алыскы Лейлек районунун Маргун айылындагы Мурзабек Баятов атындагы орто мектебинде тарых мугалими болуп эмгектенет. 40 жылдык өмүрүн агартуучу тармагына арнаган каарманыбыз жаңы жылда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими наамын алды. Баткен областык мамлекеттик администрациядан сизди куттуктайм деп калды. Кемпирим ыйлап, мен болсом эркек адам, өзүмдү кармап, жакшы болгон экен, анда мен кемпиримдин ыйлаганы туура эле ошол мээнетиңиз кайтты деп ушундай толкунданып, мен тааныган саясий ишмерлер, депутаттар, Садык Алахан сыяктуу, Кыяс Молдокасымов, Иманалиев, Каныбек Капашевич, азыркы бүгүнкү депутаттар, мугалимдерим, райондук саясий жогору жетекчи бардыгы курсташтарым куттуктап, телефонда 2 күн бошогон жокмун. Мен аларга айтып аттым. Мен эгерде силер татыктуусун деп айткан сөзүңөр, сен татыктуу болчусуң, ушул сыйлыкка алышың керек эле. Мына бүгүн алдың деген сөзүңөрдүн өзү мага эмгек сиңирген мугалим деген артык турат. Себеби силер мени баалап атасыңар. Бала чагынан мугалим болом деген кыялын орундатуу үчүн билим алууга талыкпай эмгек кылып, ал эмгектин аркасында бийиктерге жеткен. Каарманыбыз эмгек жолунда 11 тарыхчы мугалимди тарбиялап чыгарды. 100дөн ашуун макалалары басылмалардан чыгып турган, мектептерге буклеттерди жасап, элдик педагогиканы жайылтып келет. Бир катар китептерди жазып, Лейлектин тарыхын элге жайылтуудан тажабайт. Билим берүү тармагында мектептерге долбоолорду тарткан ар тараптуу инсан. Генерал болууну эңсебеген солдат эмес деп айтканда, ушу кайсы гана кесипте болбосун, ал ширетүүчү болосуңбу, мугалим болосуңбу, медик болосуңбу, инженер болосуңбу, өзүңдүн кесибиңдин майын чыгарган адам болсоң, анан биз оңолобуз, элибиз оңолот. Мен дагы мына ушундай максат менен мен ошонун бардыгынан ушу мугалимдикти жогору коюп иштеп келдим. Биринчи күндөн баштап эле ушу негизги кылган эмгегим эл арасынан тарыхый ар кандай экспонаттарды жыя баштадым. Ушу мен музейде, мектепте айыл тарыхый музейин түзгөнүм эң чоң эмгек болду. Андан кийин өзүмдүн негизги иштөөдөгү мындай негизги куралым бул инсанды калыптандыруу керек. Тарыхтан дагы, физиканан дагы, математиканан дагы, же болбосо эң улуу окумуштуу болуудан дагы адам болуу өтө жогору турат да. Гапыр Мадаминов Жоошбай Каримовду инсандык, кичи пейил, жөнөкөй, эмгекчил сапаттарын баалап өттү. Анын жасаган ийгиликтери анын артындагы кадрлар экенин баса белгилейт. Чыгармачылык менен иштегенин, аракетчилдиги менен башкаларга үлгү боло ала турган мугалим деп кошумчалады. Жоошбай Каримов бул ушу Лейлектеги бир белгилүү, көрүнүктүү, анан чындап эмгек кылган педагогдордун бири, өз кесибини сүйгөн адам, тарыхты сүйгөн. Мен азыр бир 2-3 багыт боюнча айтмакчымын. Биринчиси Жоошбайдын инсандык жагын айтып кетейин. Өтө бир ыймандуу, анан кийин кичипейил, жөнөкөй, эмгекчил сапаттары Жоошбайды көптүн ичинен өзгөчөлөп турган бир сапаты болуп эсептелет. Анан өзүнүн сабагыны өтүүдө чыгармачылык менен изденип, көбүнчө этнопедагогика, этнография, мына ушу боюнча дагы көп эмгекти жөн эле китептен даяр алып бербестен, иликтеп, өзү кошумча изилдеп, анан ошолорду сабакка киргизген чыгармачыл педагог деп атасак болот. Лейлек районуна келип мугалим болуп ишке кирип, анан ушу секциялык ишке катышып калганымда өзүнүн бир омоктуу ойлору, жаш мугалимдерге бир насаат катары чоң бир усулдуу көзүнүн иш тажрыйбасынан бир 15-20 минутта трибунага чыгып шулагай сүйлөгөндө таң калгандым да. Лейлекте дагы ушундай сөзгө чечен, өз ишине тың мугалимдер бар экен, биз да шулагайлардай болсок деп таңыркап кеткен элем. Экинчиси бул чыгармачыл агай өзү. Бир топ китептерди жазды. Тарыхка абдан кызыгат. Ушу Лейлектеги керек болсо ар бир айылдын
ар бир мектептин аталыштарынын түпкү тарыхыны дагы ушул кишинен угабыз да биз. Ушул киши чечмелеп, ушул киши айтып берет. Бир эле кыргыз тилиндеги аталыштар эмес, тажик, өзбек тилиндеги аталыштарга дагы так анализ берип, бул мындай болуп чечмеленет, бул мынчанчы жылы ушул ат ыйгарылган дегендей бир бай тарыхка ээ адам десем мен жаңылышпаймын. Бул мектепте көп олимпиадаларды өткөрдүм. Бул мектепке абдан көп келдим. Ары кызыктуу, ары түшүктүү кесипти дээрлик 40 жылдан бери аркалап келе жаткан каарманыбыз бир нече сыйлыктардын ээси. Ал конкурстарга активдүү катышып келген. Мындан сырткары 2 жолу катары менен мыкты мугалим наамын жеңип алган. Лейлек райондук билим берүү тармагына барандуу салым кошкон инсан. Нурзат Кабылжан кызы, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары. Программасы же болбосом